Гүлнар Тынчина, саламатсызбы? Бул жакта сиздер көбүнчө кандай кызматтарды көрсөтүп атасыздар? Айтып берсеңиз өзүңүздөрдүн ишиңиздер жөнүндө кичине. Направления работы разные. Саясий, экономикалык, маданият карата иштерди алып барабыз. Анан консулдукта иштер бар. Саясий дипломатияда Кыргызстандын Британиянын ортосунда кандай байланыштар бар. Работы разные, много проводится. Ту работу, которую граждане не знают, это вот осуществление связей, информационная, аналитическая работа, вот продвижение различных договоров. Но то, которую граждане понимают, это, например, по празднованию юбилея Чингиза Айтматова. Эмне өзгөчөлүк болду Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине бул жакта? Мен ойлойм, ушул британдык парламенттин депутаттары өздөрү түздөн түз Айтматовдун чыгармаларын, үзүндүлөрүн окуганы абдан кызыктуу болду британдыктарга өздөрүнө. Кыргызстанга да пайдалуу болду. Анткени Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк адамдар билип, таанып калышты бул жерде. Баронесса Вивиан Стерн, депутат Боб Стюарт, анан Садихан, мэр, Лондондун мэрі, биринчи мусулман мэри ушу Европада Айтматовдун чыгармаларын, үзүндүлөрүн окуп. Стратфорд upon Avon деген шаар бар, ошол жерде Шекспировский центр. Ошол жерде биз спектакльди барып, кыргызча, англисча спектакль көрсөтүп, Айтматовдун чыгармасынын негизинде. Анан Айтматов жөнүндө айтып бердик да. Спектакльды биздин актерлор ойноштубу? Бул жерде иштеп жашашканбы же Кыргызстандан келиштиби? Кыргызстандын бир актеру бар, Алымкул Исаков деген, Ош драма театрынан. Абдан жакшы устаттуу актер да. Айтматовдун чыгармасын ойноп бергенде Шекспировский центрди көп балким түшүнбөштү, бирок Алымкул Исаков жанагы Шекспирдин Ричард III деген спектаклын ойногондо вообще публика была в таком восторге и жүгөндү да. Вот такая игра депчи. Кейти Тревельян, английская актриса, алда кошулуп, ошо Айтматовдун чыгармасын чогуу ойношту, кыргызча, англисча, ыр менен абдан жакшы болду. Анан мисалы Кембриджде студенттер Айтматовдун үзүндүсүн Жамилядан где-то 12 тилде окуп беришти. Ар кандай тилде бир үзүндүнү өздөрү таап алышып, которушуп, ар кандай тилдерде португальский, кытайский, французский, русский, словацкий болуп иш кылса абдан кызыктуу болуп өттү. Анан Британиянын парламентинин өзүндө 3-декабрда это ончакты британдык депутаттар катышты, элчилер, дипломаттар, биз менен иштешкен компаниялар. Айтматовдун тоже спектаклин коюп, кыргызча, англисча. Анан Айтматов жөнүндө айтып берип, абдан жакшы иш-чараны өткөрдүк. Жакшы, бул жерде мамлекеттик деңгээлде келишимдерден башка ушул жерде иштеп, окуп келген кыргыздын жарандары көппү? Анан алар сиздерге кандай көйгөйлөр менен кайрылышат көбүнчө? Көйгөйлөр алар мисалы, бул көп болбойт, паспортун жоготуп калат, же паспортун восстановление кылыш керек, же Кыргызстанга жибериш керек, документсиз, свидетельство на возвращение беребиз да. Же ар кандай нотариальный действие, мисалы тиякта Кыргызстанда үйү калды, ошол боюнча, же жанагы ЗАГСтын ар кандай немелери действие, мисалы үйлөндү, же бала төрөндү, свидетельство берилет да. Ошондой сыяктуу немелерди кылабыз. Көппү бул жакта кыргызстандыктар? Мындай статистика жок, эч кандай подсчет болгон жок, но где-то 1,5 миңдей кыргыздар бар да. Мисалы чет жакта жүргөн кыргызстандыктар өздөрүнчө топтолуп кандайдыр бир коомдук фонддор түзүшүп жүрүшөт да, диаспора деп элечи. Бул жакта да барбы ошондой кандайдыр бир майрамдарда чакырышабы, өткөрүшөбү, ошондой эле болот? Бар. Аялдардын клубу бар. Аялдар клубу, Анан алар неме жасап,
вообще благотворительный акциялар, кайрымдуулук иштери. кайрымдуулук. Мисалы ар бирөө катышкан адам өзүнүн акысын төлөп, анан ага кошумча да төлөйт иш чарага. Анан алар чогултуп, ошого бирдеме там же түздөн түз акчаны жибереби, же кандайдыр бир жардам берет да, Кыргызстандагы ар кандай социалдык уюмдарга. Элчиликте эле мисалы былтыр биз иш чараны өткөрдүк. Значит, өзүбүздүн акыбыздан акча чыгарып, дипломаттар Кыргызстандан сувенирлерди алып, ар кандай бул жерге алып келип, жанагы ярмаркаларда благотворительность деп, кайрымдуулук акция деп саттык. Элдер ошо кайрымдуулук акцияны көргөндө көбүрөөк келип жардам бергиси келет да, алышат ошо сувенирлерди. Анан ошол акчага биз Жалал Абадда там интернат для глухонемых детей бар. Ошол интернат үчүн интернатка кышкы кийим-кечектерди, одеялдарды толугу менен интернатты камсыздандык да, это где-то 100дөн көбүрөөк немелер бар экен, окуучулар. Жакшы. Ошонун өзүбүзгө да кандайдыр бир мындай жакшы сезип болуп калды. Ушундай жардам берген. Негизи эле бул жактан эмнени үйрөнсө болот экен? Сиз баары бир чет жакта жүргөн, туулган жерди сагынуу, кысалык болот да. Дипломат болуу кандай? Сиз келгенде кыйналган жоксузбу? Мындай эл аралык деңгээлде көбүрөөк түшүнөт экенсиң, Кыргызстан эмне деген, кандай мамлекет, бөлөк мамлекеттердин арасында кандай орunu бар экен. Керек болсо мындай салыштырышат бизди коңшу мамлекеттер менен, өздөрү менен. Анан Кыргызстан бир топ эле кедей мамлекет экен. Биз экономикалык жактан көбүрөөк өндүрүшүбүз керек экен да биз. Кандай билинип турат да, мамилелерде деле. Мисалы, ушул Лон Британ элинин кайсы жакшы пейилини бизге алсак болот деп ойлойсуз? Мисалы, сиз өзүңүзгө ушундай кылсам болот экен деп адам катары. Британдык көп немелери бизде деле бар. Мисалы, алар ачык адамдар да. Жаңы маалыматты бат кабыл алып, жаңы жакшы нерсеге бат үйрөнүшөт да. Кыргыздарда да ушундай неме бар да. Окшоштуктар. Окшоштуктар. Британдыктар чай жакшы көрөт. Биздер чай жакшы көрөбүз. Бирок алар бир жагынан абдан консервативный. Мисалы, өзүңөр көрдүңөрбү, жокпу, гостиницаларда, мисалы менин үйүмдө бул жерде ушундай муздак ысык суу өзүнчө келет да. Же колуңду күйгүзүп аласың, же üşүтөсүң ушундай. Же машинелери оң жактуу бүт. Ооба, оң жактуу. Аны булар эч неметпейт, өзгөртпөйт да. Же система вот мера веса, длины и все такое өзүнчө булардык. Башка өлчөмдөр дагы. Айырма өлчөмдөр. Ошо эмнени үйрөнүш керек булардан? Биз үйрөнүп келатабыз, бирок булар бул маселеде абдан укмуш да. Пайдасы болбосо жасабайт эчтекени. Абдан эле ошо и результат, и жанагы финансовый жакты карап жүрүшөт. Булардын бүт дипломатиясы, булардын экономикалык кызыкчылыгына негизделген. Ошондой болот. Биз ошону үйрөнүшүбүз керек да. Баягы ашыкча ысырапкерчилик барбы бул жакта, же андайды жол бербейби? Бизде кечке эле биз ысырапкерчилик, той аштарды өткөрөбүз деп атышат го. Бул жакта кандай экен ушундай иш чараларда? Бизде бул жакта байлар, анан жөнөкөй элдер айырмасы абдан чоң. Анан жөнөкөй элдер байлар менен теңелбейт деп ойлойм да. Бизде байсыңбы, кандайсыңбы, ошо тойлорду бирдей эле өткөрүшөбүз да. Каражатына жараша иш кылышат бул жакта. Чоңроду Гүлнар мына азыр Кыргызстан буюрса бизди көргөн жаштар көрөт да, анан чет өлкөгө чыккысы келген жаштар бар. Сиз ушул деңгээлге кантип жеттиңиз? Өзүңүздүн ийгилигиңиз жөнүндө да кыскача айтып кетсеңиз, келечекте балким дипломат болом деп кыялданган улан кыздар бар. Аларга биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Кандай кеңеш бересиз?
Мен өзүм дипломатияда мурун иштеген эмесмин. 2010-жылы Роза Исааковна Отунбаева президент болгондо ал мага Женевада кыйын юрист англис тили менен керек болуп атат. Элчи катары анткени Женевада адам укуктары кеңешмеси БУда кеңешмеси Кыргызстанга каршы Кыргызстан жөнүндө резолюция кабыл алган. Жанагы Оштогу болгон 2013 конфликт окуялар боюнча. Анан ошо резолюцияны жабыш керек деп. Ошо анан биз жакшы иштеп, 1 жылдын ичинде ошо резолюция жабылды. Ол Кыргызстандын өзүнүн жетишкендиги болду да. Анткени ошол кезде Кыргызстандын жетекчилиги абдан туура иш алып барып, ачык болуп, жанагы эл аралык комиссияны уюштуруп, аларга мандат берип, жанагы изилдөө жасаганга. И ошол комиссиянын иш чарасына, отчетуна жоопту берип. Мен мындай өзүм ошо жооп бергенге катыштым, жазганга. Ошо анан жанагы эл аралык уюмдар, бөлөк мамлекеттер, алардын дипломаттары айтышты, Кыргызстан ичинде абдан мындай туура өзүн алып барды ошол окуяларда. Кыргызстан жетекчилиги анан жоопту да толугу менен жакшы берди жанагы эл аралык комиссияга деп, ыраазыбыз деп ошо резолюцияны жабышты да. Андан кийин бул жерде да өзгөчө бир маселелер бар, ошон үчүн балким мени бияка элчи кылып коюшту да. Ошол кандай кеңеш берди элеңиз биздин жаштарга? Жаштарга өзүнүн максатын коюш керек, максат абдан бийик болуш керек. Бул жашоодо как сказать, недостижимый, казалось бы. Жетпей турган кыялдар жокпу? Нет, казалось бы, недостижимый, ушундай максат болуш керек, абдан чоң максат болуш керек. Ошол максатты көздөп эле жүрө бериш керек и жетишет ошого. Чоң рахмат сизге, ийгилик, жакшы жаңылыктарды угайлы. Акырында ушул чет өлкөгө чыгып жаткандарга кыска кеңеш, эң негизгиси эмнеге көңүл буруш керек? Мыйзамдын негизинде жүрүш керек, мыйзам негизинде чет мамлекеттерге чыгыш керек. Анан Кыргызстан менен байланышты эч качан жоготпош керек да. Чоң рахмат.